Ovada London BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып Эрмек Максутова. Нигерияда Боко Харам тобу жүздөгөн окуучу балдарды урдаганын билдирди. Миңдеген адамдар Пакистандын өкмөтүн кызматтан кетишин талап кылышууда. Имран Хан аны бийликке жеткирүүдө аскер күчтөрү шайлоо жыйынтыктарын бурмалаган деген айыптоолорду четке какты. Президенттик жарышта утуп чыкканын шайлоочулар коллегиясы расмий түрдө тастыктаган соң Джо Байден Американын демократиясын мактады. Нигериялык исламчыл тобу Боко Харам өлкөнүн түндүк батышындагы мектептин жүздөгөн окуучуларынын урдалышынын артында экендигин айтты. Окуя өткөн жума күнү орун алган. Катсина штатында жашаган 300гө жакын окуучу бала дайынсыз бойдон. Жоголгон балдардын айрымдары болгону 10 жашта. Топтун лидери Абубакир Шекау аудио кайрылуу жасаган. Ал батыштын окуу системасы ислам динине дал келбейт, ошол үчүн Боко Харам бул мектепке кол салды деп билдирди. Буга чейин бул кылмышка башка бандиттер жоопту деп айтып келген Нигериянын өкмөтү учурда балдарды куткаруу максатында аталган топ менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп билдирди. Пакистандын оппозициялык партиялардан турган жаңы коалициясынын миңдеген тарапташтары жакынкы апталарда өлкө боюнча демонстрацияларды өткөрүп келишти. Алар мурунку шайлоонун жыйынтыгын бурмалаган деп өлкөнүн аскерий күчүн айыптап, өкмөттүн таркашын талап кылууда. Премьер-министр Имран Хан оппозицияга каршы коррупциялык иштер козголгондуктан алар нааразылык акциялар аркылуу ага кысым көрсөтүүгө аракет кылып жатышат деп билдирди. Пакистандын жаңы оппозиция бирикмеси өз күчүн көрсөтүүдө. Лахор шаарында коронавирус пандемиясына карабай, адамдардын чогулушу өлкө канчалык чектелгенинен кабар берет. Өкмөттү кызматтан кетирүү талабы ийгиликсиз болчудай. Тамак ашка болгон баалары өсүп, өлкөнүн экономикасы начарлаганына кыжырданган көптөгөн адамдар көчөгө чыгышты. Бирок ага негизинен 2 жыл мурунку шайлоо себеп. Оппозициялык саясатчылар чогулган адамдарга кайрылып, Имран Ханды бийликке алып келүү үчүн шайлоонун жыйынтыктарын бурмалаган деп Пакистандын жогорку аскер кызматкерлерин айыпташууда. Өкмөттүн айтымында оппозициянын каржылык келишимдери иликтенип жаткандыктан алар элди көчөгө алып чыгышты. Мурунку премьер-министр Наваз Шариф Лондондо туруп демонстрацияларды видео байланыш аркылуу жетектеп жатты. Ал болбогон коррупциялык айыптоолорду шылтоо кылып, аны бийликтен кетүүгө аргасыз кылган генералдардын тобун айыптады. Наваз Шариф атайын кызмат саясий куугунтуктоону токтотушу керектигин айтты. Шариф 7 жылга абакка кесилгенден кийин өткөн жылы ага дарылануу үчүн убактылуу Лондонго барып келүүгө уруксат берилген. Эми ал келчүдөй көрүнбөйт. Демонстрациялар Наваз Шариф жана анын союздаштарынын соттолуудан качуу аракети экенин өкмөттөн билдиришти. Алар Британиядан аны депортация кылууну сурап жатат. Биз Британ өкмөтүнөн Наваз Шарифти өткөрүп берүүнү сурап жатабыз. Себеби сот ага дарыланып келсин деп убактылуу мөөнөткө гана уруксат берген. Мындан сырткары ал Британиянын иммиграциялык мыйзамдарында бузуп жатат. Наваз абакка кесилген. Ошондуктан ал калган мөөнөтүн өтөшү керек. Жана ал башка дагы көптөгөн коррупциялык иштерге жооп берүүгө тийиш. Бул өлкө боюнча болуп келген бир катар нааразылык акциялардын олуттуусу болду. Бирок коронавирус учурлары көбөйүп, социалдык аралык сакталбай жаткандыктан өмүрлөрдү коркунучка кептеп жатат деп өкмөт оппозицияны айыптады. Пандемия күчөп турганда көптөгөн адамдар учурда мындай демонстрацияларды өткөрүү туура эместигин айтууда. Анткени адамдар бири-биринен алыс турбай жатат. Сиз ага кандай карайсыз? Дилемма болуп жатат. Бир жагынан адамдын коопсуздугу, экинчи жагынан өлкөдө элдин коопсуздугу коркунучта турат. Ошондуктан биз көчөгө чыгууга аргасыз болдук. Оппозициялык лидерлер эми жаңы жылдан кийин башкала Исламабадка да барабыз деп коркутууда. Пакистандагы саясий чыңалуулар дагы да күчөй берчүдөй көрүнөт. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз.
Афганистандын баш калаасы Кабулда шаардын губернаторунун орун басары жардырууда каза болду. Махбубулла Мохеби жана анын катчысы бараткан унаага магниттик бомба коюлган соң унаа жарылып кеткен. Адам укуктары боюнча иштеген активисттер, юристтер жана адвокаттар соңку жумаларда бутага алынууда. Ал ортодо Доха шаарында талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрү уланып жатат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавируска каршы вакциналарды, анализдерди жана дарылоону бардык өлкөлөргө жеткиликтүү кылууда каржылык көйгөйү тууралуу эскертти. ДСУ ар бир адамдын медициналык технологияга адилеттүү түрдө жете алышын камсыз кылуу үчүн глобалдык деңгээлде ресурстар болушун каалайт. Бай мамлекеттер өз элине вакциналарды ири көлөмдө сатып алып жатат. Түштүк Африка коронавирустун экинчи толкунун ооздуктоо максатында жаңы чараларды көрүүдө. Өлкөнүн президенти Сирил Рамафоза коомдук жээктерди жаап, элдин көп санда чогулуусуна тыюу салаарын билдирди. Президент бул илдетке жоопкерчиликтүү мамиле кылынбаса, вирустун экинчи толкунунун кедергиси каргашалуу болоору тууралуу эскертти. Окмуштуулардан турган топ А68А деп аталган дүйнөдөгү эң ири айсбергти байкоого алмай болду. Себеби ал материкке келип кагылышы мүмкүн деген кооптонуу пайда болду. Аянты 6000 чарчы чакырымды түзгөн айсберг Түштүк Георгия жана Сэндвич аралдарын көздөй жылып жатат. Роботтук технологиялар айсбергдин абалына байкоо салып турат жана ал анын деңиздик жашоодо кандай ролго ээ экенин изилдейт. Коронавирусту жуктуруп алгандардын саны өсүп жатканына байланыштуу Жапонияда жыл сайын орун алып келген кыш жана муз фестивали 70 жылдык тарыхында биринчи жолу болбой калат. Саппоро аттуу кыш фестивали Хоккайдо аралында жыл сайын февраль айында орун алып келчү. Ага жыл сайын 2 миллион киши барчу. Уюштуруучулар муз айкелдерин жасоо жараяны онлайн түрүндө көрсөтүлөрүн билдирди. Джо Байден расмий түрдө АКШнын кийинки президенти катары жарыяланды. Ал бардык америкалыктар үчүн өлкөнү башкарууга убада берди. Калифорния штаты өзүнүн 55 шайлоо добушун Байден мырзага расмий түрдө тапшырды жана бул Ак үйдү камсыздоо үчүн талап кылынган 270 добуш босогосунан ашып түштү. Дональд Трамп бурмаланган шайлоодогу добуштарды тастыктоо ири кылмыш катары саналат деп билдирди. Бирок шайлоо бурмалангандыгы тууралуу арыздарды өлкө боюнча соттор караштырган жок. Бул тууралуу Түндүк Америкадагы кабарчыбыз Дэвид Уиллис баяндайт. Делаверден Джозеф Байден үчүн, демократ үчүн 55 макул, каршы жок. Джо Байден дал ушул учурда расмий түрдө өлкөдөгү президенттик шайлоону жеңген талапкер болуп калды. Калифорниянын шайлоочулар коллегиясы жеңишке жетүү үчүн керектелген 270 добуштун босогосун аттап өтүүгө мүмкүнчүлүк берди. Байден Дональд Трамптын шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга мурда болуп көрбөгөндөй аракеттерин айыптаган эмес. Бирок эми жооп кайтарууга убакыт келгендей. Бул улутта илгертен эле демократиянын жалыны күйүп турган. Эми биз эч нерсе жада калса пандемия же кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланууда ал жалынды өчүрө албасын билебиз. Дональд Трамп шайлоочулардын добушу бурмаланды деген дооматтарын айтып, аларды санап жыйынтык чыгаруу оор кылмыш болоорун эскерткен. Бирок бул айыптар боюнча өлкөнүн булуң бурчунда далилдер табылган жок. Президент Трамптын жакын кишилеринин бири саналган башкы прокурор Билл Барр дагы далил таба алган жок. Ал бүгүн кызматтан кетери жарыяланды. Президент өзүнүн Twitter баракчасына башкы прокурор Билл Барр жаңы жыл майрамында үй бүлөсү менен болуу үчүн кызматтан кетип жатканын жазды. Ал ортодо АКШда кызыл тилкеде кызмат кылган дарыгерлер биринчилерден болуп коронавируска каршы вакцина алышты. Өлкөдө вакцина канчалык кооптуу экенине байланыштуу талкуу күчөп жатат. Бул жыл сайын 1960-жылдардан бери эле балдарыбызга сайып келген вакциналардын көпчүлүгүнөн айырмаланбайт. Биз вакцинанын терс таасири тууралуу тынчсызданып жатабыз. Чынында ар бир дарынын кыйыр таасири бар. Колдогу вакцина коопсуз жана натыйжалуу экени далилденди. Бул коркунучтуу пандемия менен күрөшүүнүн эң мыкты жолу. АКШнын тарыхындагы эң ири эмдөө программасы маанилүү убакытта ишке ашып жаткандай. Вакцина өлкөнүн туш тарабына жеткирилип жатканда АКШда суук кабар жаңылыктардын баш сабына чыкты. Өлкөдө 300 000 киши коронавирустан каза тапты.
Шайлоочулар коллегиясы Байдендин жеңишин тастыктады. Бул жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеңиз. Австралиянын улуу тоскоол рифи соңку 5 жылда 3-чү жолу массалык түрдө агарып кетти. Илимпоздор менен активисттер рифтердин келечегин сактап калуу максатында ири долбоор баштап жатат. Улуу тоскоол риф деген ат сунуштагандай, бул риф эбегейсиз чоң, ошондуктан аны толук байкоого алуу өтө оор. Ал Италия менен тең. Окумуштуулар анын бир кичинекей бөлүгүн гана көзөмөлгө ала алат. Австралиянын улуу барьер рифи көйгөй жаратып жатканын баарыбыз билебиз. 2020 жылы риф 5 жылдын ичинде 3-чү жолу массалык түрдө агарып кетти. Окумуштуулар рифке жардам берүү керек деп коңгуроо кагып келет. Эми болсо биринчи жолу рифтин өзүн калыбына келтирүүгө жардам берүү максатында масштабтуу долбоор башталууда. Айрым маселелерди оңой эле чечип койсо болот. Мисалы, фотоаппаратты алып, рифтин булуң бурчун сүрөткө тартып чыгыш керек. Аны жасаш оңой. Суучулдар жана фотографтардан сурансак болот. Ошондуктан рифтин ар жерин сүрөткө тартып алып, чогултулган маалыматтарды дүйнө жүзү боюнча эксперттерге берип, аны анализдешибиз керек. Бул долбоордун алкагында 100 рифке артыкчылык берилет. Долбоордун сайтына ушуга чейин 5000 сүрөт жүктөлдү. Рифтер тууралуу чогултулган маалыматтын негизинде өлүп бараткан рифтерге ар ноябрь жана декабрь айында болчу уруктануу жараяны учурунда өзүн өзү калыбына келтирүүгө жардам берилет. Бул табигый кубулуш, чынында таң калыштуу нерсе. Бул рифтер баары чогуу уруктанат. Учурда абалы жакшы деп эсептелген рифтерге артыкчылык берилет. Себеби аларды сактап калуу оңоюраак. Андай рифтерде чоңойгон жандыктар көбүрөөк, алардын көбөйүү мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. Өз кезегинде алар уруктарын керектүү жерлерге таштайт. Эми спорт жаңылыктары. Премьер лигада бүгүн Манчестер Сити өз талаасында West Bromwich'ти кабыл алат. West Brom жараталып оюнга катышпай калган коргоочусу Кайл Бартли жок ойнойт. West Brom учурда Шеффилд менен бирге тизменин түбүндө турат. Башка оюндарда Вулверхэмптон Челси менен беттешет. Футболду улантабыз. Арсенал клубунун башкармалыгы клубдун машыктыруучусу Микель Артета жакшы иштеп жатат деп билдирүү жасады. Бул Арсеналдын 46 жылдын ичинде эң начар көрсөткүчкө жеткенине карабай чыгып жаткан мактоо болуп турат. Арсенал 1-0 эсебинде Бёрнлиге утулуп калганына чейин алар 59-жылдан бери катарынан утулуп көргөн эмес. Бирок Артета клубдун ичинде ири колдоого ээ деген маалыматтар айтылууда. АКШда Cleveland Indians аттуу америкалык бейсбол командасы атын өзгөртүү планын жарсалды. Клубдун ээси Пол Долан бул ат түпкүлүктүү америкалыктардын аброюна доо кетирип жатат деген нааразычылыктар келип түшкөн соң мындай чечимге келгенин айтты. Пол Долан элди бириктирген атты тандайм деп кошумчалады. Жаңылыктардын соңунда Чили менен Аргентинада 100 миңдеген тургундар күндүн тутулушуна күбө болду. Ай күн менен жер планетасынын ортосунда толук 2 мүнөткө келип, күн толугу менен тутулуп турду. Бул соңку 18 айдын ичинде аталган өлкөлөргө көрүнгөн экинчи күн тутулуш болууда. Бирок эки өлкөнүн өкмөтү коронавирус учурлар күчөп турган чакта бул кубулуштар туристтердин келишине түрткү болот деп кабатыр. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc.kыргыз.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уксаңыздар болот. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Эрмек Максутова, саламатта калыңыздар.